Sorry, Ece geç olsun. Бүгін биздин балалык кыялдарыбыз орундалды. Биз пингвиндерди, фламинголорду, деңиз түлендерин, морждорду, акулаларды жана электр скаттарын жакындан көрдүк. Жада калса электр скаттарын колубуз менен кармап көрдүк. Биз таптакыр башкача нереалдуу деңиз дүйнөсүнө түшкөндөй болдук. Эң эле алгач пингвиндердин дүйнөсүнө кирдик. Ичи муздак экен. Эгерде бул жерге келем десеңиз, анда бир кофточка сөзсүз жаныңызга салып алыңыз. Ал эми пингвиндер болсо абдан сүйкүмдүү, шайыр, күлкүлүү экен. Жада калса пингвиндердин жанына отуруп түшкү тамакты ичип алсаңыз болот. Бул өзүнчө эле керемет эмоция. Андан кийин фламинголордун дүйнөсүнө өттүк. Чын айтсам, алар жанында экрандан да сулуураак, фотогеничныйраак экен. Өтө кооз көрүнүш, чоң эстетикалык ырахат алдым. Кийинкиси чоң деңиз тилиндери, морской тилиндер. Алар сууда сүзүп жүрүштү, биз болсо ушунчалык жакындан көрдүк. Мен өз көзүмө өзүм ишенбей жаттым. Ошондой эле чоң моржду дагы көрдүк. Жатып алып, оодарылып, абдан кызык кыймылдарды кылып жатты. Менин кичинекей кызым сакалдарын же муруттарын деп коебу, көрүп алып өтө таң калды. Мындан тышкары дагы абдан көп түркүн кызыктуу жаныбарларды көрдүк. Акырында биз эң чоң океанариумга кирдик. Акулалар жаныбыздан өтүп жатты. Электр скаттары жана сансыз кооз ар түрдүү балыктар. Чынын айтсам, көз тойбойт. Сөз менен айтып жеткире албайсың. Бул күн сөзсүз эстен кеткис болуп калды. Кичинекей кыздарыбыз абдан кубанычты, миңдеген суроолорду беришти. Баарын жакындан көрүп, баарына чын дилинен сүйүнүштү. Ошентип дагы бир балалык кыял орундалды. Бул күн жүрөгүбүздө узакка сакталат. Вау! Танцуйте, танцуйте. Dance, dance, please. Аришка, Лиана, танцуйте. Окей.